ички органдардын өзүнүн чел кабыгы менен кошулуп тери астына чыгып калуусу. Сырткы жана ички түрлөрү болот. Кичинекей грыжа, чоң грыжа жана гиганттык грыжалар болуп эсептелет. Гиганттык грыжалар бул 15-20 сантиметрден чоң. Бир жылда, мисалы үчүн, 20 миллиондон ашык операция дал ушул грыжа тууралуу жасалат. Аялдарда көбүрөөк кездешет. Бала чоңойгон сайын грыжа тартылып калышы мүмкүн. Эгерде имплант койсо, ал 1%га чейин төмөндөгөн. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү. Сиз азыр биздин подкастты көрүп атып, өзүңүзгө медицина боюнча, ден соолугуңуз боюнча маалымат алып атасыз. Бул маалыматты сиз өзүңүз үчүн, туугандарыңыз үчүн, жакындарыңыз үчүн ден соолугуна кам көрүп атасыз демек. Сизден сураныч, урматтуу көрүүчү, ушул подкастты жакындарыңызга бөлүшүңүз, таратыңыз. Балким сиздин ушул алган маалыматыңыз бирөөнүн өмүрүн сактап калат. Анткени бул подкастта сиз ар кыл врачтардан ден соолук боюнча маалымат ала аласыз. Биздин подкастка ар кандай врачтар, ар кандай темада маалымат беришет. Ал эми бүгүнкү темабыз болсо курсак грыжасы. Бүгүн бизге конокко врач-хирург Эрмек Эрназаров мырза келди. Саламатсызбы, Эрмек мырза? Эрмек мырза, сиз жөнүндө мен өзүм маалыматты айтып койсом уруксат этесиз. Эрмек мырза Россия өлкөсүнүн Москва шаарында 10 жылдан ашык эмгек кылып, өзүнүн тажрыйбасын өркүндөтүп, кандидаттыгын жактап, азыркы кезде өзүнүн элине, жерине кызмат кылып атат. Өзү менен өзү эле болбой, өзүнө окшогон жаш таланттуу хирургдарды чогултуп, бөлүм башчы болуп, Авиценна клиникасында иштеп аткан кези. Эрмек мырзаны азыр көпчүлүгү таанып калды. Эрмек Эрназаров хирург каерде иштейт? Телефонун бериңиз, сүйлөшсөк болобу, консультация келсек болобу деп көпчүлүгү сурай баштады. Ошон үчүн азыр бул шилтемеде Эрмек мырзанын жеке Instagram страницасы болот. Ошол жерге катталыңыз, биздин YouTube каналга да катталыңыз, бөлүшүңүз. Дагы бир жолу саламатсызбы, Эрмек мырза? Мүмкүн өзүңүз жөнүндө дагы айтып кетесиз. Мага өтө кызык. Сиз кантип хирург болуп калдыңыз? Мына сиз айтып кеттиңиз эле, атаңыз хирург деп, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, негизи биз хирургдун үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам хирург. 80 жылдан бери хирург болуп эмгектенип келет. Ошо кичинекей бала чагыман эле атам иштегенин көрүп, элге кылган кызмат кылганын көрүп, элдин атама жасаган мамилесин, жакшы мамилесин көрүп, ушул бала чагыман эле мен дагы хирург болсом деп кыялданып келгем. Анан ушул биздин Кыргыз мамлекеттик медицина академиясына тапшырганда деле дал хирург кесибин тандап келгем. Биринчи врач болуп, анан кийин тандайт го негизи. Ооба. Мен окууга тапшырганда эле хирург болом деген максат менен келгем. Эң жакшы. Эрмек мырза, сиз менен бүгүн хирургияда деги эле ден соолукка адамдын кездешүүчү курсак грыжасы жөнүндө сүйлөштүк элек, ушул теманы алып барууга. Грыжанын түрлөрү болот эмеспи? Бүгүн болсо курсак грыжасы боюнча. Сизден ушундай суроо, анда курсак грыжасы деген эмне, кандай түрлөрү болот, эмне себептен пайда болот? Курсак грыжасы бул ички органдардын өзүнүн чел кабыгы менен кошулуп, биздин курсактын жумшак же алсыз жерлеринен тери астына чыгып калуусу болуп эсептелет. Бул грыжанын сырткы жана ички түрлөрү болот. Себеби, мисалы үчүн, курсактын ичиндеги органдар өпкө жактагы көкүрөк тарапка өтүп кетсе дагы, ал ички грыжа болуп эсептелет.
Бул ички жана сырткы деп бөлүнөт. Андан сырткылар мисалы үчүн киндик грыжасы, жатын аймагындагы грыжасы табарсык тарапта, жана ак сызык линиядагы грыжа, андан сырткары операциядан кийинки грыжа болушу мүмкүн. Атайын өтө сейрек кездешүүсү бул спигель сызыгынын грыжасы дагы болушу мүмкүн. Андан сырткары грыжалар негизи көлөмүнө жараша дагы бөлүнөт. Бул кичинекей грыжа, чоң грыжа жана гиганттык грыжалар болуп эсептелет. Гиганттык грыжалар бул 15-20 сантиметрден чоң грыжалар көлөмүндө. Грыжалар негизи статистиканы алып караганда хирургиялык оорулардын арасында көп кездешет. Дүйнө жүзүндө жылына бир жылда мисалы үчүн 20 миллиондон ашык операция дал ушул грыжа тууралуу жасалат. Жана дүйнө жүзүнүн 4% эркектерде жана 5-7% чейин аялдарда кездешиши мүмкүн. Демек, аялдарда көбүрөөк кездешет. Аялдарда көбүрөөк кездешет. Ага ушул грыжа алып келүүчү ушул көп себептер бар. Бул негизи эле генетикалык фактор десек болот. Бул тукум куучулук. Себеби ар бирибиздин булчуңдарыбыз, тарамыштарыбыз ар түрлүү жайгашкан, ар түрлүү өрчүгөн. Ошондуктан кээ бир ушул алсыз болгон курсактын аймактарынан генетикалык түрдө ошол алсыздык берилиши мүмкүн. Жана көп физикалык факторлор. Бул оор жумуш жасоо, ушул физикалык оорчулук берүү, ушул көп мисалы үчүн кээ бир учурда көп жөтөлгөн учурлардагы грыжалар алып келет. Ыйынганда, мисалы үчүн чоң заара кылганда же кичи заара кылганда көп ыйынган сайын ошол алсыз жерлерге оорчулук келип, нагрузка келип, анан ушу грыжа пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан аялдар, бизде айымдар кош бойлуу болушат. Төрө тубагында төрөшөт. Ошондуктан айрыкча аялдарда бул киндик грыжасы көбүрөөк кездешет. Демек, ошол себептерин да айтып кеттиңиз, тукум куушу да мүмкүн экен, жана дагы баягы кээ бир ооруларда. Ооба. Түшүнүктүү. Дагы бир түрү бар эмеспи? Послеоперационный деп, операциядан кийинки. Ошолор жөнүндө айтып бересизби? Баягы кандайча көп кездешеби? Ооба. Послеоперационная вентральная грыжа деп орусча аталат. Ушул операциядан кийинки грыжалар. Бул көп себептердер менен байланышкан. Бул ошол операция учурунда кандайдыр бир кыйынчылыктар болгонбу, бул кандай операция болгон, таза операция болгонбу же бир ириң менен байланышкан операция болгонбу, мисалы үчүн ошол тийип аткан учурда дене кандай акыбалда эле, ошол жана операция учурунда колдонулган материалдар, мисалы үчүн канчалык организмге жатпы же жат эмеспи, алардан дагы көп таасир этет. Ооба. Жана аябай эле айрыкча ушул бейтаптарга тиешелүү жагы бул ошо операциядан кийинки өзүнүн алып жүрүүсү, операциядан кийинки жашоо мүнөзү. Мисалы үчүн чоң операциялардан кийин сөзсүз курсакка бандаж тагыш керек. Дааратканага барганда ыйынбаганга аракет кылыш керек. Эгерде чоң заарага барганда кыйынчылыктар болсо, сөзсүз түрдө ичти жумшарта турган
дарыларды же чөптөрдү Тамак колдонуш ашы. керек, тамак ашты Ата. айрыкча ооба тамак аш рационун Диета өзгөртүш керек, ооба өзүнчө. диета сакташ керек. Мындай көп үшбөгөнгө, оорубаганга, жөтөлбөгөнгө аракет кылыш керек. Эгерде ушул сунуштарды так аткарса, анда грыжа болбоосу өтө Мүмкүнчүлүгү болот, мүмкүнчүлүгү болот. Жана айтып кетчү жер бул ушул сунуштарды өз мөөнөтүндө аткарыш керек. Мисалы үчүн бандаждарды сөзсүз кеминде 6 ай тагыш керек. 5 килограммдан ашык салмактагы буюмдарды көтөрбөш керек, оорчулук келтирбеш керек да. Ушундай. Демек, кандай операция болгондон кийин сөзсүз врачтын айтуусун жасаш керек, Сиз мына операция жасагандан кийин аны айтасыз да, сунуштарыңызды. Ооба, сөзсүз айтылат, жана кагаз түрүндө да жазылып берилет, эскертүү түрүндө. Мынакей операциясыз деле грыжа болушу мүмкүн деп айттыңыз. Ошол биринчи белгилери кандайча пайда болот, кандайча мисалы билсе болот. Ооба, билсе болот. Меники грыжа пайда болду деп, анан кантип ошо врачка барыш керекпи же өзү эле дарыланса болобу, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жок, ал өзү дарылаган менен ал жок болбойт. Биринчи белгилери бул ушул тери астына, мисалы үчүн ушу киндик аймагына же мурда операция болгон болсо, же ушул жатын аймагына, бул табарсык тарапка, мисалы үчүн паховая грыжа болсо, ошол жерде теринин астына томпоюп чыгып калат. Шишикчей болуп, томпоюп шишикчей болуп чыгып калат. Ал жөндөн жөн эле туруп эле бир күн чыгып калат, Кээ бир учурда өздөрү бейтаптар байкабай эле чыгып калышы мүмкүн. Кээ бир учурда бир ушул физикалык нагрузкадан кийин катталат. Мисалы үчүн оор көтөрүп койдум эле деп айтышы мүмкүн. Же ушул ошол эле аялдар мисалы үчүн төрөгөндөн кийин байкашат, өздөрү киндиктери чоңоюп, томпоюп калганын мисалы үчүн байкашат. Же башка ушул физикалык оорчулук, физикалык нагрузкадан кийин өздөрү байкап калышат. Же ошол эле көп жөтөлгөндөн кийин мисалы үчүн пайда болду деп айтышат. Ушинтип томпоюк пайда болот. Ал шишикчени жаткан кезде байкалбашы мүмкүн. Аны ушул туруп, тике туруп, анан кийин курсак аймагын караса пайда болгонун байкаса болот. Эми бирок өтө кичинекей размердеги грыжаларды жана эгерде адам баласы ашыкча салмактуу болсо, аны байкашы кыйын. Ал ошол аймакта оору пайда болушу мүмкүн. Бир өзүнчө Кандайча болуп ооруйт? Сайгылап ооруйбу же катуу ооруйбу? Эми эгерде кээ бир учурда бир мындай осложнение болгон учурда, мисалы үчүн грыжа кыпчылып калышы мүмкүн. Ошол чыккан тешикчесинен. Ошол учурда мисалы үчүн оору кой бербейт, аябай катуу ооруйт. Себеби ал кысылып калган кезде кан тамырлар жана нервтер кысылып калат. Ошондуктан аябай катуу оору болот. Анан бул эгерде бир изилдөөсүз адам баласы өзү байкайм десе, ушул белгилерге көңүл бурса болот. Албетте, баягы катуу ооруганда врачка чуркап келет. Ал эми оорубаса жүрө берсе болобу? Ошону да айтып берсеңиз. Жок, оорубаса жүрө берсе болбойт. Себеби ушул көп оорлошуп кетүүсү мүмкүн. Бул ушул кыпчылып калышы мүмкүн. Ал кыпчылгандан кийин мисалы үчүн ичеги кыпчылып калышы мүмкүн. Же болбосо ичегинин майы, ич май мисалы үчүн кыпчылып калышы мүмкүн. Бул органдар кыпчылгандан кийин буга кан жүгүрбөй, органга кан жүгүрбөй, ал орган ишемия болуп, некроз болуп калышы мүмкүн. Некроз болуп, ириңдеп калышы мүмкүн. Ошол эле ичеги мисалы үчүн тешилип калышы мүмкүн. Ушундай оорчулуктарга алып келип, жана бейтап бул
начар аяктап калышы мүмкүн. Ден соолугуна өтө зор залал болушу мүмкүн экен да. Өтө чоң залал болушу мүмкүн. Анткени мен врач байкаганымда бул көптөн бери эле ушинтип жүрөт, мен чыдап эле жүрөм деп айткандар бар эмеспи. Ошон үчүн кичине эле тултуюп бир жерине байкап калса, врачты көздөй, хирургду көздөй чуркаш керек ооба, чуркаш керек. Себеби бул баягы кысылып калган кезинде ар жерде болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн талаада болот, мүмкүн тоодо болот. Анан ооруканага келгенче ал убакта некроз болуп калышы мүмкүн. Ал некроз болуп калса, ал артка кайрылбоочу процесс. Мына сиз айтып кеттиңиз, Эрмек мырза, бул оору операциядан кийин же болбосо операция болбой туруп деле пайда болушу мүмкүн депчи. Ал эми ушул болтурбоо үчүн кандай алдын алуу аракеттерин жасаса болот? Болтурбоо үчүн жашоо мүнөзүн туура сакташ керек. Оор көтөрбөш керек. Көп, мисалы үчүн, спорттук машыгуу болсо, ашырып ийбеш керек. Күчүңө ченеп, күчкө ченеп көтөрүш керек. Ошондой эле операциядан кийин, мисалы үчүн, сөзсүз бандаж тагыш керек. Анан эгерде башка дагы көйгөйлөр болсо, башка проблемалары болсо, ден соолукка байланыштуу, мисалы үчүн, жөтөл болобу, же дарыканага барганда көйгөйлөр болобу, мисалы үчүн, адам баласынын ичи катабы же башка болобу, ушул маселелерди чечиш керек. Ыйымга аракет кылыш керек. Комплекстүү түрдө байкап жүрүш керек. Себеби бир эле себеп болсо, ал кийин өөрчүп, башка дагы ооруларга алып келиши мүмкүн. Эрмек мырза, мен илгерки айтылган бир эмени эстеп кеттим. Пупочный грыжага тиги 5 тыйындыкты коюп депчи. Ошол боюнча айтып бере аласызбы? Ооба. Бул деген туаса грыжаларды эгерде айта кетсек, туаса грыжалары менен бул жаш балдардын хирургдары көбүнчө булар менен алектенет. Ооба, андай ыкма бар. Негизи киндик кенен болсо, анан баланын жашы 3 жашка жете элек болсо, сөзсүз түрдө тыйын эмес. Бул атайын ошо киндикке ылайык кичинекей бандажчалар да болот, пластырлар болот, атайын жармаштыра турган ушундай ыкмалар бар. Жумшак деле нерсе койсо болот, коюп, тартып койсо, бала чоңойгон сайын грыжа тартылып калышы мүмкүн. Бул грыжаны сиз айткандай өзүлөрү байкап калышы да мүмкүн экен, байкабай калышы да мүмкүн экен. Ошон үчүн кандайча муну диагностикаласа болот? Аныктоосу бул эң эле биринчи бул УЗИ изилдөөсү, грыжанын кандай көлөмдө, кандай тешик жеден чыккан, ал дефекттин размери кандай, диаметри кандай, жана грыжанын ичинде эмне бар, кайсыл орган бар, ошого чейин аныктап бере алат. Жакшы далилдик берет. Эми кээ бир, мисалы үчүн, ички грыжаларда, мисалы үчүн, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы деп коет. Бул диафрагмадагы кызыл өңгөчтүн тешигинин грыжасы. Бул грыжа болгондо, бул бизде, мисалы үчүн, адам баласында курсак менен көкүрөктү бөлүп турган диафрагма органы бар. Чел кабык булчуңдан турган. Ошол диафрагманын атайын кичинекей тешиги бар, ал аркылуу кызыл өңгөч өтөт. Ошол кызыл өңгөч өткөн тешикче кээ бир учурда кеңейип кетет. Ошол эле себептер аркылуучу. Кеңейип кеткенде, анан кызыл өңгөчтүн артынан ашказан дагы кошулуп чыгып калышы мүмкүн. Бул учурларда негизи бейтапта кекирүү болот, оозго ачуу келет, көп жана бир мындай бир кыжаалат кылган сезимдер пайда болушу мүмкүн көкүрөк тарабында, же оорулар деле пайда болушу мүмкүн. Ушул
ичтин өйдө тарабында же ушу көкүрөк тарапта, кээ бир учурда мисалы үчүн жүрөгүм ооруп атат деп адашып алышы мүмкүн. Бул бейтаптын өзүнүн байкаган симптомдору десек болот. Мындан сырткары, эгерде инструменталдык изилдөөдө айтсак, бул кызыл өңгөч грыжасын аныкташ үчүн сөзсүз түрдө гастроскопия жасаш керек. Андан сырткары рентгеноскопия жасаш керек. Ушул изилдөөлөр грыжанын бардыгын же жоктугун жана кандай көрөмдүү экенин айтып бере алат. Жакшы. Ошон үчүн дагы бир жолу биздин көрөрмандарга кайрылайлы. Чыдап жүрө бербей, сөзсүз врачка келип көрүнүш керек, текшерилиш керек. Канчалык эрте кайрылса, ошончолук жеңил өтөт, осложнениялар болбой. Убакыттан пайдаланып, бүгүнкү подкасттын негизги демөөрчүсү Авиценна клиникасы жөнүндө айтып кетели. Авиценна клиникасы биздин көрүүчүлөргө ким активдүү катышса ушул подкастка сиздин көрүүңүздү сиздин айтып бергенди бөлүшсө, анда мындай азыркы муздак учурга ылайыктуу ушундай сонун көрмө бар экен. Авиценна клиникасы негизги демөөрчү. Урматтуу көрүүчүлөр, андан тышкары бул маалыматты өзүңүздөр менен бөлүшүңүздөр. Бул шилтемеде Эрмек Эрназаров мырзанын кайсыл жерде иштегени жана жеке социалдык страницасы болот, ошол жерге подписка жасаңыздар. Анда Эрмек мырза уланталы. Сиз азыркы кезде мына жаңы хирургиянын методикаларын киргизип атасыздар. Өзүңүздүн командаңыз менен, өзүңүз менен мына лапароскопиялык метод менен операция жасап атасыздар. Мурдакы кенен чоң кылып кесүү түрү менен открытый лапароскопиялык методдо ушул грыжалар азыраак болобу же айырмасы жокпу? Айырмасы бар. Лапароскопиялык ыкма менен жасалганда бейтап эртерээк өз калыбына келет. Азыраак оорутат. Ушул заманбап технологиялар менен жасалат. Ал эми ачып же кесип жасаганда өз калыбына бир аз келүү мөөнөтү бир аз узагыраак болушу мүмкүн. Жана оорутушу мүмкүн көбүрөөк. Бирок эки түрүндө тең азыркы учурда сөзсүз түрдө атайын имплант сетка коюу зарыл. Себеби эгерде сетка койбосо, анда кайрадан грыжанын кайталанышы, рецидив болушунун риски бул 14% чейин барышы мүмкүн. Эгерде имплант койсо, ал 1% чейин төмөндөлөт. Демек, ушул проблема менен грыжа боюнча сиздерге кайрылган пациенттер санап кете аласызбы? Момча пациент келди, ушунчасына жардам бере алдык, жардам бере албаган учурларда болушу мүмкүнбү? Так эсебим жок экен. Мунун ар бирин эсептесек, мен тиги ординатордо окуп жүргөндө эле эсептен адашкам. Демек, анда өтө тез көп кайрылышат турбайбы? Кайрылышат, жасалат. Деги эле ушу пациенттерге айтып кете алат белеңиз, коркпош керек, бул операция өтө оор эмес же кандай деп ушуну айтып кете аласызбы кайрылып? Чыдап жүрө бербеш керек. Эң эле башталгыч убактарында өтө эле жеңил дарыланат, жолу жеңил болот, аз мөөнөттө жатат бейтап. Анан эрте эле өз калыбына келет, өз жумушун аткарып жүрө берет. Бирок эми бардык эле грыжаларды операция кылыш керек деп айта албайм. Себеби ошол эле мисалы үчүн грыжа пищеводного отверстия диафрагманы айтсак, ушул кызыл өңгөч диафрагма грыжасын атасак, анын мисалы үчүн 4 түрү болот, 4 типке бөлүнөт.
ошо биринчи экинчи типтегилерди дары дармек менен дарылап көрүш керек, кошумча изилдөөлөрдү жасаш керек. Андан кийин контролдук изилдөөлөрдү жасаш керек. Эгерде ушул консервативдик жол менен айыгып калса, анда операция жасаштын кажети жок. Экинчи, үчүнчү типтегилерге аларда ашказан жарымы эле кирип кетет, мисалы үчүн көкүрөк тарапка, же болбосо ашказан кошулуп башка органдарда кирип кетиши мүмкүн. Бул учурларда сөзсүз түрдө жасалыш керек. Жана эгерде сырткы грыжаларды айтсак, там операциядан кийинки грыжаларды же киндик грыжаларды айтсак, бул негизинен бейтаптан көз каранды. Ал канча жашта, кандай кошумча оорулары бар, операцияны көтөрө алабы же жокпу, өпкө, жүрөгү кандай функционалдык абалда. Биз негизи бейтапка ушундай комплекстик подход жасайбыз. Биринчи бардыгын аныктап алабыз. Анан эгерде бардыгы жакшы болсо, наркозду, операцияны көтөрө турган болсо, анда бейтап өзү деле түшүнөт. Өзү деле ал результаттарды көрүп, өзү дагы көңүлдөнүп, өзү дагы жакшы аракет жасап калат. Ооба. Анан жана ушу коркпой дагы калат. Демек, мынакей интернет аймагында жазылыптыр. Ой, мунун эч кандай жардам бербейт, улам эле кайра чыга берет экен дегенди ар кимдики ар кандай болот экен да, Ооба, ар кимдики ар түрдүү болот. Ошондуктан башында туура аныкташ керек. Андан кийин туура ыкма менен, заманбап технология менен жасаш керек. Андан кийин ушул результат жакшы эле болуусу күтүлөт. Сиздин ушул грыжа, курсак грыжасы боюнча өзгөчө бир кызыктуу тарыхыңыз барбы, айтып бере аласызбы? Анан да кандай операциялар жасайсыз, ошолор жөнүндө да айтып бериңиз кененирээк. Ушул грыжа тууралуу ооба бир кызыктуу окуя болгон. Биз Москва шаарында эмгектенип жүргөндө бизге бир бейтап келген. Өзү ушул Вахтангов театрынын атактуу эле артист экен. Анан ал башында ичи ооруп келген. Сырткы белгилери, грыжанын эч кандай белгилери болгон эмес. Бирок кошумча изилдөөлөрдү жасасак, кызыктуу ички диафрагма грыжасы экен. Көрсө ушул башында негизи эле ушу кичинекей грыжасы болуп жүргөн, бирок байкаган эмес, билген эмес. Анан баягы театрда репетиция жасап даярданып жүргөн учурда, баягы өзүнүн кесиптешин аткарып жүргөн учурда, театрда ойногон учурда кесиптешин өйдө көтөрүп, колуна көтөрүптүр да. Колуна көтөргөн экен, ал оорураак экен, үстүнө ичине жыгылып түшүптүр. Экөө тең кошо жыгылып, ичине жыгылып түшкөн экен, катуу жыгылган экен. Ошол грыжа аркылуу ички органдарынан ашказаны, жоон ичегинин жарымы, көк боору, ич майы баары өпкө тарапка, көкүрөк тарапка өтүп кетиптир. Ошентип ал ич ооруп, дем ала албай, ушундай бир оор акыбалда келген. Өзү эмне болду десек, өзү күлүп айтып бере албай, ушундай бир кызык окуя болгон. Анан бирок ага карабай жакшы, баары жакшы аяктаган. Ушул биз лапароскопиялык жол менен көп убакытта болсо дагы, бирок чоң кеспей, ушул кайра органдарын өз калыбына келтирип, анан ал грыжаны жамап тиккенбиз. Баягы кыргызда бар го айтылган сөз, курсагы жарылып кетиптир деп. Ушул туура келет да. Курсагы ичинен жарылып кетиптир. Ичинен кезде жарылып кетиптир да. Сиз азыркы кезде кандай операциялар жасайсыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз? Биз грыжадан сырткары ички органдарга бардык операциялардын бардык эле түрүн жасайбыз. Ушул
лапароскопиялык жол менен жана кесип деле ушул заманбап технологиялар менен авиценна клиникасында эмгектенип келебиз. Операциянын түрлөрүн айтып берсеңиз, кандай түрлөрүн жасап атасыздар азыркы күндө? Холецистэктомия жасайбыз, аппендэктомия, гемиколэктомия, курч ооруларды дарылайбыз, ашказанга операция жасайбыз. Бардык операцияларды жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ирмек мырза, сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Колуңуз жеңил болсун ар дайым. Рахмат. Пациенттериңиз жеңил болуп келишсин, ооруну өчтүрбөй, кыйналбай, эң биринчи стадияларында, эң биринчи өзүн байкаган, өзүнүн ден соолугун сыйлаган пациенттер кайрылсын сизге дайыма. Рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Дагы мындан алдыга дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Подкаст өрчү берсин, өнүгө берсин, подписчиктер көбөйө берсин. Рахмат. Анткени биздин ишибиз өтө эле пайдалуу адамдар үчүн, өзүбүздүн элибиз үчүн, ден соолук жөнүндө, кантип ден соолукту сактап, оорунун алдын алуу жөнүндө айтып берип атпайбызбы? Ошон үчүн биздин көрүүчүлөр дагы бир жолу сураныч, подписка жасаңыз. Бул сиздин колдооңуз. Бизге подписка жасасаңыз, ошондой эле бөлүшүңүз туугандарыңыз, тааныштарыңызга дагы бир жолу айтып кетем мүмкүн, ошон менен сиз бирөөнүн өмүрүн сактап кала аласыздар.